Жума күнү жума намазы үчүн түшкү тыныгууну узартуу көпчүлүк кыргызстандыктардын каалоосу. Мамлекеттик мекемелерде иштеген, динге ишенишкен көптөгөн адамдардын өтүнүчтөрү менен эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Депутат Тазыбек Икрамов демилгелеген мыйзам долбоору жума күнү мусулмандар диний жөрөлгөсүн жасоосуна мыйзамдуу мүмкүнчүлүк берүүнү көздөйт. Жума намазга 1:30-дан 2-ге чейин боло турган жума намазга элдер катышып, ошол жерден көп туура эмес бири-бирине жетекчи менен иштеген адамдардын ортосунда сөгүшүүгө же конфликт ушул нерселер болуп атат да. Ошондуктан биз тыныгууну 1 саатка узатып бере турган болсо, ушул жерде эмгек кодекси дагы бузулуу дагы болбойт эле. Биздин жарандар өзүнүн Аллага болгон бир кызматын, милдетин аткара алат эле да. Өлкөдө 2600 мечит иштейт. Аларда жума намазды окуу үчүн 1,5 миллионго жакын адам катышат. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү Кыргызстандын динден тыш өлкө экенин эске алып, 2 сааттык узартууну жума намазы үчүн дебей, эс алуу жана тамактануу деп калтыруу сунушун беришти. Айрымдар башка эмгекчилердин укугу бузулбайбы деген суроону коюшту. Демилгечинин айтуусунда 2 сааттан ашпаган тыныгуу бардык жумушчулар үчүн бирдей болот. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 105-беренесинде жумуш убактынын ийкемдүү режими каралган. Ушул себептен жума күнкү намазды аткаруу ишке тоскоолдук кылбайт. 105-статьянын негизинде муну иш берүүчү менен иштөөчүнүн арасында келишимде негиздеп алсак болот. Концепциясы жакшы болот, чынын айткандачы. Анан эгерде азыр биз бул колдоп эле да бул мыйзамдын үстүнөн иштеп, эгерде алымча кошумчалар болсо кошуп туруп, жогорку кеңешке алып чыкканга чейин биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берсек. Мен ойлойм, бул жакшы эле болот. Бул жерде биз 5-күн эс алыш деп айткан жерибиз жок. Бул жерде биз айтып атабыз, ушул анча-мынча бир шарттар түзүп берелик. Талаш уруштар болбосун, конфликттер чыкпасын деген ойдо деп жазып чыкканбыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы демилгени колдойт. Борбордук мечитте жума намазы окула турган күнү унаа тыгындары көп болот. Мусулмандар 1 сааттык тыныгууда мечитке барып намаз окууга жетишпей калышат. Ошондуктан аны иретке келтирип, мыйзамдаштырууга болгон аракет туура дейт Орозбек Молдалиев. Мунун дагы бир жагы бар. Эгерде иш берүүчү жума намазга барганга уруксат бербей койсо, ал уже уруксат бербеген кишинин жоопкерчилиги болуп калат. Намазга барайын деген киши аны кечинде өзү 5 намазынын парызынын каза намазы кылып окуса болот. Бул эми крайний случай. А так лучше мүмкүнчүлүк түзүп берген туура, диний эркиндигине тоскоолдук кылбай эле. Жума күнкү түшкү тыныгууну 2 саатка узартуу демилгесин диний аалымдар да колдоого алышууда. Бизде баш мыйзам боюнча жанагы дин тутуу эркиндиги кепилденген. Ошол кепилденген укугубуз тебеленип калып жаткандагысы бул жашыруун эмес. Бул демилге зарылдыктан, турмуштун чындыгынан келип аткан маселе. 85% мусулман деп айтып атабыз. Кыргызстанда андан да көп мусулмандар бар. Эгер ошондой бир кадамда таштаган болсок, анда ошол демократиянын өзүнүн бир баалуулуктары ишке ашкан болот эле. Анткени көпчүлүк адамдардын пикири мына ушул демократия. Демек бул жерде өгүз дагы өлбөйт, араба дагы сынбайт деген маани айткым келет мен. Биз муну жалпы мусулман журтчулугу каалайбыз, колдойбуз. Мыйзам долбоорун фракция депутаттары колдоого алып, парламенттин кароосуна алып чыгуу чечимин кабыл алышты. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралганга чейин коомдук талкууда түшкөн сунуштар эске алынат.